أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly musulman yurtdoşlar, bugün sizlerden gelген sorularga жооп берели деп сабагыбызды баштап турабыз. Анда эмесе суроолордон баштасак. Биринчиси, Ассаламу алейкум. Куранды коюп өзү уктап калса эмне болот? Коюп дегеним түнкүсүн телефондон же дисктен дейт. Негизи Куранды кармап окуш үчүн Куран сизде даратыңыз болуш керек. Ал эми угуш керек боло турган болсо, анда дарат шарт кылынбайт. Анда уга бересиз. Бирок бул сөзүбүздөн максат каалагандай, каалаган жерде уга берсеңиз болобу дей турган болсо, жок. Албетте адептерин сакташыңыз керек болот. Ал ошо адептерин сактап, мынакей Куранга маани берип, абалыңызды оңдоп угушуңуз керек. Ал эми жатып алып, телефонго Куранды коюп, ал эми сиз өзүнчө башка нерсе менен алек боло турган болсоңуз, андай учурда адепти сактаган эмес болосуз. Ошол себептен адепти сактап укканга аракет кылыңыз. Андан кийинки суроо: далил барбы? Куранды арбактарга багыштаса болот деген. Куран тирүү адамдар үчүн го. Арбактарга дуба айтабыз го, Аллахтан суранып. Кыргызча деле айтса болот деп уккам. Бирок арабча сүннөттө келген да пайгамбарыбыздын арбактарга арналган дуалары бар го. Суроодо Куранды окуп сообун багыштаса болбойт, бирок дуа кылса болот деп айтыпты. Бирок Куран окуп багыштай турган болсо далили барбы деп сураган экен. Демек, биз алгач суроого жооп берип, анан жалпы айтсак. Негизи Ханафи мазхабында кайсы бир адам орозо кармап, же болбосо ажылык кылып, же зекет берип, садака берип, же болбосо Куран окуп сообун багыштай турган болсо, сообу жетет. Сообун багыштаса болот. Эми сообун багыштаган адам тирүү адам болгон болсун, өлгөн адам болгон болсун, айырмасы жок. Ханафи мазхабында маселе ушул. Демек, ар бир маселе далилдери бар. Эми тууганым, Ханафи мазхабында айтылган маселелер Тоорат же Инжил же башка Забурдан алынган эмес. Албетте Куран сүннөттөн алынган. Ал эми сиз бүгүнкү күндө далилиң барбы? Дуаларда келген, бирок Куран келген эмес деген сөзүңүз өзүңүз Ханафи мазхабында түшүнбөгөнгө далалат кылып турат. Бул жерде дуа сооптору жетет, дуадагы окуп сообун багыштаса жетет, Курандагы окуп сообун багыштасаңыз жетет. Эми сиз сурооңузда далил сураптырсыз. Негизи эле далил Ханафи мазхабынын китептеринде абдан көп. Мен сизге ошолордун бирин айта кете турган болсок, Бахар-Раиф деген Ибн Нужаймдин китеби бар. Ошол китепте дагы эскерет, эгерде кайсы бир адам садака берип, же болбосо ажылыкка барып, же болбосо орозо кармап туруп сообун багыштай турган болсо, ошонун ичине Куран да кирип кетет. Куран окуп туруп сообун багыштай турган болсо, сообу жетет. Ахлу суннанын жамаатынын, ошол ахлу суннанын ой пикиринде. Ал эми сиз Куран окуса болбойт деп, сообун багыштаса болбойт деген ойду карманып жүргөн болсоңуз, анда сиз туура эмес ойду көтөрүп жүргөн болуп эсептелесиз. Ал эми сиз хадистерде келеби дей турган болсоңуз, мен сизге Ханафи мазхабынын эмне башка китептерди айта кетейин. Далил катары, эгерде далил билген болсоңуз, башка китептерден өзүңүз дагы терең үйрөнүп аласыз. Мудмарат деген китеп бар, ошол китепте Шарх Кудуринин шархы болгон Мудмарат деген китеп бар. Ошол китепте ошол Куран өлүктөргө окулуу темасына айтылып келген кезде Куранды өлүктөргө окуп сообун багыштаса жетет деп эскерет. Жана ошондой эле Салафи салихиндер Аят Курсийин, Фатиха сүрөсүн жана Ихлас сүрөсүн окуп өлгөн адамга багыштагандыгы туурасында эскерет. Демек, Салафи салихиндердин, сахабалардын мындай айткандыгы эскерилет. Бизде албетте далил бар. Андан кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз. Алейкум салам рахматуллах.
Төрт мазхаб биригип ахли сунна вал жамаатка топтолуп дин душмандарга бир муштум боло турган убакыт сааты жакындап келе жатат. Имам Махди мусулмандардын башчысы чыккан кезде сөзсүз ушундай болот. Андан кийин суроодо бул төрт мазхабты бириктирүү кыялында жүргөн адам экен. Негизи эле төрт мазхаб сиз айтпасаңыз деле бир. Бирок болгону сиз төрт мазхаб туурасында туура эмес маалыматка жетип калыптырсыз. Туура эмес маалыматта жүргөн адамсыз. Анткени сиз төрт мазхаб эч кандай бири-бири менен ойлору, ой пикири келишпеген, өзүнчө бир жамаат, бири-биринен адашкан жамаат катары сиз ушундай ойдо калып калыптырсыз. Албетте бул оюңуз ката. Анан экинчи сурооңуздагы ахли суннага биригет дептирсиз. Төрт мазхаб өзү ахли суннаны түзүп атат. Төрт мазхаб ушул ахли суннаны түзүп аткан болсо, анан кантип сиз ахли суннага бирикет деп атасыз? Ахли сунна башка эмес, төрт мазхаб башка эмес. Төртөө тең. Төрт мазхаб ушул ахли сунна болуп эсептелет. Эми сизге төрт мазхаб туурасында кыскача маалымат бере турган болсок, булар динге кызмат кылуу боюнча бир үй бүлө, бир дене сыяктуу кызмат кылышкан. Бири-биринен ажырап кеткен эмес, бири-бири менен сен бидат кылдың, сен арам иш кылдың деп мындай айырмаланган эмес. Булар ислам динине кызмат кылганда бардыгы бир пикирде. Эгерде динге кызмат кылуу жагынан сурап жаткан болсоңуз, булар бир. Мисалы үчүн айта турган болсок, Абу Ханифа мына заман жагынан дагы, жаш жагынан дагы төрт мазхаб ээсинин алдын болгондугуна карабастан, ошончо илимдүү болгондугуна карабастан, имам Маликтин кээ бир китептерине назар салып окуп турган. Ал эми имам Малик Мадинадагы бардык сахабалардын илимин чогулткандыгына карабастан, мен ошол Мадинада бардык сахабалардын илимин алдым болду мага жетет, мен мындан башкасы адашуу деп айтпастан, Абу Ханифа Меккеге зияратка келгенде, ажылыкка барган учурда Абу Ханифанын келгендигине сүйүнүп, ал менен кээ бир маселелерде пикир алышуулар болуп турган. Буну албетте китептерде эскерилет. Жана ошондой эле имам Шафи рахматуллаху алейх имам Маликтен сабак алгандан кийин мага болду деп жетиштүүдө эле калып калган эмес. Балким Багдадка сапар кылып, имам Мухаммедден 4 жыл сабак алат. 184-жылы Багдадка барат, ошол учурда имам Мухаммед тирүү болот. Имам Мухаммед 189-жылы каза болот. Имам Мухаммедден сабак алат. Демек, ал эми Ахмад ибн Хамбал Абу Юсуфтан сабак алат. 3 жылга чокул сабак алат. Демек, булардын ортосундагы байланыш, устаз шакирт бири-бири менен болгон байланыш бар. Булар менен бирөө башка жакта, бирөө таптакыр башка секта катары, башка фирка катары эсептелеш керек. Ошол себептен булар ислам дининде ислам душмандарына каршы бир бүтүн. Сиз болгону туура эмес түшүнчө атасыз. Ошол себептен төрт мазхабты ахли сунна деп эсептеңиз. Ал эми ахли сунна башка, төрт мазхаб башка деп эсептебеңиз. Ал эми мисалы үчүн имам Каусар рахматуллах макалат деген китебинде эскерет. Төрт мазхабтын жалпылай айтылган маселелерин 3кө бөлө турган болсоңуз, ошол 3төн 2 бөлүмүндө бир пикирде. Ал эми калган биринчи акыркы 3-чү бөлүмүндө башка пикирлерди айткан болсо дагы, ошол айтып аткан карама каршы болгон кээ бир маселелерде, ошол маселелерди булар ахли суннадан чыгып кетпейт. Ошол себептен булар тартыш болгон маселелерди бул ахли суннадан чыгып кетти деп эсептебеңиз. Ахли суннадан чыгып кетпейт, ал талаштары буларды ахли суннадан чыгарып ийбейт. Ошол себептен төрт мазхабты ахли суннадан сырткары деп караган болсоңуз, сиздин оюңуз ката. Албетте булардын ортосунда устаз шакирттик, бири-биринен болгон сый урматы өтө бийик. Кала берсе, имам Малик менен Абу Ханифанын ортосунда 60 000 маселени ортосунда маалымат алып, бири-бири менен баарлашуу болгондугун эскерет кээ бир китептерде. Мисалы үчүн ошол китептердин бири Макалатул Каусари деген китеп бар. Ошол китепте карасаңыз, төрт мазхабты бириктирүү пикири деген атайын темасы бар. Ошол теманы карасаңыз, кайсы мазхаб ээлери кимдерден сабак алгандыгын эскерип турат. Ошол себептен төрт мазхабка төрт башка көз караш менен карабаңыз. Булар ислам дининде кызмат кылууда сөзсүз
bir pikirde. Andan kийинкиси, анда тахажжуд намазынын убактысына карабайт экен да куптан. Мисалы, тахажжуд 1:30да башталса, куптан деле ушул учурда окуса боло берет. Боло береби? Суроодо ката жалыптыр, беретпи деп. Боло береби. Эми бул адам куптан убактысы менен тахажжуд намазынын убактысы суралат. Негизи куптан убактысы күн баткандан кийин кызыл шола келет, анан кызыл шоладан ак шола, ошол ак шола жоголуп кеткенден кийин түн келет. Ошо түн киргенден баштап куптан убактысы келет, багымдатуу убактысын чыкканга чейин окуп калса дурус болот. Ал эми куптан тахажжуд намаз убактысы качан дей турган болсок, куптан эмес, тахажжуд убактысы дей турган болсок, тахажжуд убактысы ошол түн киргенден баштап таң атканга чейин аралыкта окуп калсаңыз болот. Бул тахажжуд убакыт, белгилүү бир намаздын аты эмес. Ошол себептен ошол учурда куптан убактысы киргенде окуган намазыңыз нафил намазыңыз тахажжуд катары эсептелинет. Же болбосо бир жолу уктап, анан кийин туруп окуганыңыз жакшы. Эгерде уктагандан кийин багымдатта чейин ойгоно албай калам дей турган болсоңуз, анда тахажжудду окуп, анан уктагандыгыңыз жакшы болот. Андан кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз. Алейкум салам рахматуллах. Москва шаарындамын. Шам 21:15де кирет. Куптан 23:00де кирет экен. Ошондо шам намазынын убагы 1 саат 45 мүнөт болобу? Шам намазы канча мүнөт сакталат дегени. Бул жогоруда суроого эле байланыштуу экен. Демек бул шам намазы менен куптан намазынын ортосундагы убакытты айтылат. Негизи шам намазынын убактысы кыска. Бирок ошол кыска убакытты биз убакыт менен эмес, абал менен чектеп көрсөтүп берели. Анткени айттык, куптан шам намазынын убактысы күн баткандан баштап, күн баткандан кийин кызыл шола келет, кызыл шоладан кийин ак шола келет. Муну ошол ак шола жоголуп түн кирип кеткенден кийин шамдын убактысы чыгып кетет. Күн батканда кирет, ошол кызыл шола бүткөн, батыштагы кызыл шола бүткөндөн кийин шам убактысы чыгат. Мына ушул аралык шамдын убактысы болот. Ушул убакыт кээде 1 саат болот, кээде 45 мүнөт болот, абалга жараша болот. Ал эми мисалы үчүн кээде 1 саат 45 мүнөт болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бул балким ошол абалга жараша узарып кетиш дагы мүмкүн. Адатта мындан кыскараак болот. Ал эми кээ бир жерлерде шам убактысы киргенден кийин анан куптан убактысын киргизип, анан шам куптан казан айтыла турган болсо, ошол учурларда куптан убактысы, шамдын убактысы узарып кеткен сыяктуу болуп калат. Андан кийинкиси: саламсызбы? Эгер ширк күнөөсүн билбей ширк кылып алса эмне болот? Алла таала кечирсин дейбиз. Аллах Taala'dan istiğfar kılıp geçirim suraysiz. Allah Taala geçirir inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kelinçegimin aşkazanı oğurup больницага көрүнсө язбай экен. Табутка көрүнсө дары жазап берди. Спирт бал таару кошулат экен. Ошол кандай болуп калат? Кантип жообун алсам болот? Келинчегим 5 мал намаз окуйт. Бул маселеде, бул демек ашказанындагы оорусуна спирт аралашкан дары колдонуп аткан экен. Эгерде ушул ооруга спирт аралашпаган дарыларды колдонуп айыктыруу мүмкүн боло турган болсо, анда ошол дарыларды пайдалангандыгы жакшы. Ал эми спирт аралашкан гана дарыны пайдалана турган болсо, андан башка дары жок боло турган болсо, анда оорусуна пайдаланат, шарият уруксат берет. Андан кийин суроо: күйөөм талак берген. Ата-энелерибиз кайра жарашкыла деп атат. Кандай кылсак болот? Күйөөм да мен да жашаганга макул болуп атабыз. Бул маселеде эгерде кайсы бир эркек аялына 1 же 2 талак бере турган болсо, кайрадан нике кыйып жарашса, жашап кетсе, шарият уруксат берет. Ал эми 3 талак бере турган болсо, мына ушул учурда аял башка күйөөгө турмушка чыкмай сайын биринчи күйөөсүнө адал болбойт. Эми бул жерде эгерде күйөөңүз 1 эле же 2 талак берген болсо, кайрадан нике кыйып жашасаңыздар болот.
Mına ошол келген суроолорго жооп бердик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.